Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адаттагыдай эле Халва шоунун жаңы чыгарылышын көрүп жатасыздар. Жана алпаруучусу мен Сезим Имамадиева. Бүгүнкү биздин конокторду байкасаңыздар, өзгөчө улуттук кийими менен, өзгөчө биздин таланттарга ээ болуп, ушундай жакшынакай инсандарыбыз келип отурат. Булар кимдер деп ойлоп жатсаңыздар, бул Салбурун Федерациянын мергенчилери келип отурушат. Кош келиңиздер. Мен деген биринчи кезекте мергенчилерибизди куттуктагым келип жатат. 1 жана 4 сентябрга чейин өткөн Алматы шаарында эл аралык мелдеште Салбурун мергенчилери биринчиликти алып келишкен. Куттуктайбыз сиздерди, азаматсыздар. Биз сиздер менен сыймыктанып жатабыз. Жана дароо эле биз жеңүүчүлөрүбүздү ошо Алматыдан алып келип Бишкекке студияга алып келдик. Биринчи кезекте жакшы оюндарды ойногонго жана экинчи кезекте сөзсүз түрдө да ушул мелдеш тууралуу дагы бир сураганы. Эмесе мен биринчи командалар менен тааныштырып кетели. Оң тарабымда бүгүн Свита Айбек кызы жана Искендер Русланов келип отурушат. Кол чогулар. Кош келиңиздер. Свита айым, албетте биринчи кезекте суроону сизге узаталы. Айта кетиңиздерчи, мелдеш кандай өттү? Бул тууралуу дагы бизге кыскача маалымат берип кетиңизчи. Мелдеш 31 августта Ош шаарында болду. Андан кийин 31 августтан кийин эле биз Бишкекке чыгып, түз Алматы шаарына бардык. Мелдештер аябай жогорку деңгээлде өттү. Көп эмоциялар болду, көптөн кызыктуу окуялар болду. Эң негизгиси бизге дагы мындай опыт болду да. Группабыз менен чогуу чыгып, көптөн кызыктарды көрүп, ийгиликтерге жетип келдик. Командада канча киши болду? 15 студент. Агай жана агайдын жубайы Седибеже. Чындыгында эле азыр жакшы белгилеп кеттиңиз деп айта аламын. Сиздердин машыктыруучуларыңыздар булар Ынтымак Нурадилуу жана Седеп Төрөгелдиева. Искендер мырза, айта кетиңизчи, жакшы ушул мергенчи болууда жакшы мыкты машыктыруучунун орду жана деңгээли канчалык маанилүү, айта кетиңизчи бизге. Абдан эле маанилүү. Себеби алар бизге жол көрсөтөт, кандай атышты көрсөтөт, биздин каталарыбызды көрсөтүп берет. Абдан эле чоң ролду ойнойт. Жана сиздин тажрыйбаңызда кантип бул багытка туш болуп калдыңыз, эмне себептен мергенчиликти тандадыңыз? Чындыгын айтсам, университеттен дене тарбия берет. Ошо дене тарбиядан башка спортко катышсаңар, дене тарбияга катышпай жүрсө болот эле да. Ошон үчүн жааны көрүп жаага баргам. Ошо ойдон дальше больше кетти, орусча айткандай. Жактырып калдыңыз десек болот. Азаматсыз. Сиздер бүгүн бир командада болосуздар. Бардыңыздарды биз Салбурун командасы деп атай албайбыз. Биздин Халва шоунун чыгарылыштарда өз команданын ар бирөөнүн аталышы болушу керек. Сиздердин командаңыздар бүгүн кандай аталат? Биздин командабыздын аты Бейбаштар болду. Бейбаштар командасы. Эми канчалык бейбаштыкты көргөзөт экендигин биз алдыда байкап көрөбүз. Азыр болсо кезекти тең тайлашуучуларга берели. Сол тарабында бүгүн Татына Алакунова жана Айсулуу Даирова келип отурушат. Колдоп коюңуздар, тең тайлашуучулар. Азыр болсо биз суроону Айсулуу айымга бергибиз келип жатат. Ар бир жаачынын негизги касиети бул жаа болуп саналат. Сиздин ушу жеңиштердеги ишенимдүү шеригиңиз, жардамчыңыз тууралуу айтып бериңизчи. Расскажите, пожалуйста, о своем луке, Айсулуу. Так, если сказать вкратце, то мы все команды заказали лук с Китая, получается. Этим мы и тренируемся. У нас, вот смотрите, достигли очень хорошие результаты, вот показатели наши. Мы тренировались с этим луком целое лето, 3 месяца, каждый день, утром и вечером. Айсулу, сколько вы уже занимаетесь этим? Год. Уже год. Здорово. И у каждого из нас, у каждого лучника есть такая цель достичь до бурана. У нас получается буран на 1-м месте. И вот мы все стремимся к нашей мечте, к нашей цели. Если вот среди телезрителей есть люди, которые не знают, что такое буран, скажите, пожалуйста. Буран — это лук из Венгрии. Так скажем, стоит на 1-м месте, своей структурой отличается, с натягом, то, как он стреляет, как попадает, все в наилучшем виде. Спасибо большое. У каждого лука своя структура получается. У китайского, у турецкого, у Венгрии, например. Каждый по-своему хорош.
эң сонун. Байкасак, учурда караңыздарчы, мергенчилердин, жаачылардын ар бир ушул жаасынын өз структурасы бар экен, ар бир ушундай касиеттери бар экен деп айтсак болот. Эмесе баарыңыздар ошо буранга жеттиңиздер деп мен айта кетейин. Учурда Айсулуу, Татына айтып кетиңиздерчи, сиздердин командаңыздар бүгүнкү халва шоуда кантип аталат? Капкарашки. Капкарашки. Кызыктуу аталыштарды, креативдүүлүктү үйгүзүп, учурда биздин командаларыбыздар караңыздарчы, кандай гана аталыштарды ойлоп табышты. Капкарашкалар жана бей баштар менен бүгүн биздин сагылашуу өтмөкчү. Сагылашуу аябай ысык болот окшойт деп ойлоп жатамын. Келиңиздер, ысыбастан биздин ушу теледолбоордо сергигенге эң мыкты жол бул албетте Nitro Fresh суусундугу. Учурда биз биринчи кезектен Nitro Fresh'тен ууртамакчыбыз, анткени ар бир ууртамда витаминдердин комплекси камтылган жана халва шоунун алкагында биз апельсин, классика, манго жана кулпунай даамдарын байкап көрөбүз. Эмес ууртайлы дагы оюндарыбызды баштайлы. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Биздин биринчи оюнубуз суроо жооп деп аталат. Бул оюндун эрежеси төмөнкүдөй. 60 секундада ар бир командадан бирден оюнчуга эң көп суроолорго ойлонбой жооп бериши керек. Жооптор тез болушу кажет. Да, бир жолу айтайынчы. Что-то у меня язык переплетается. Биздин биринчи оюнубуз суроо жооп деп аталат. Бул оюндун эрежеси төмөнкүдөй. 60 секундада ар бир командадан бирден оюнчу эң көп суроолорго жооп бериши керек. Суроолор максималдуу түрдө бат-баттан тез болушу кажет жана алар кайталанбашы керек. Жана суроолор мындайча айтканда аябай кызыктуу, креативдүү дагы болушу кажет. Андан тышкары жалпы команда максималдуу түрдө суроолорго жооп узатса, бир халва балга ээ болмокчу. Биринчиден баштап кимден бул оюнду ким ачып берет? Бей баштарбы же капкарашкаларбы? Бей баштар. Капкарашка. Бир жол. Кимден санайын келиңиздер? 1, 2, 3. Капкарашкалар ачып берет экен бул оюнду. Кимиңиздер жооп берет? Татына, Айсулуу? Макулсузбу, Татына? Татына, сиз жооп берсеңиз болот. Айсулуу, сиз жардам берсеңиз болот. Жардам берсеңиз сөзсүз түрдө алдагы кабыл алынат. Даярбыз, э? Эмесе капкарашкаларга 60 секунда убакыт берилет. Убакыт кетти. Крикетти эмне менен ойношот? Крикет. Эмне менен ойношот? Крикетлер менен. Болот. Кыргыздын биринчи суу астындагы кемесинин аты? Суу астындагы кемесинин аты? Ак кеме. Уйдун канча буту бар? 4. Англия ханышасынын аты? Елизавета. Биринчи мэрлер кайсыл жерде пайда болгон? Биринчи мэрлер Англия. Канаттуулардын канча канаты бар? 2. Индонезиянын борбору кандай аталат? Эмнели? Ада Буэнос-Айрес. Эртең менен чуркоо идеясы кимден келген? Айсулуудан келген. Эң сулуу ырчы? Мен. Төөнү ким колго үйрөтө алат? Мени? Төөнү ким колго үйрөтө алат? Төөнү ким колго үйрөтө алат? Горбатый человек. Тойдо ким көбүрөөк тамак жейт? Искенжейт. Кытайдагы майчилер кимдер деп аталат? Кытайдагы кимдер? Майчилер. Майчи? Гаилер, гаичилер. Гаичилер. Гаи. Убакыт бүттү. Ушул суроо менен азаматсыздар. Жакшы кытай тилин угуп алдык окшойт. Келиңиздер, кезекти тең талашуучуларга берели. Бейбаштар кандай жооп берет экен? Чогуу байкап көрөбүз. Ким жооп берет? Искендер. Сүйүтө жардам берсеңиз болот сиз. Жок, бул жакта эле отурат. Даярсызбы, Искендер? Даярмын. 60 секунда убакыт кетти. Балдарды ким коркутат? Мен коркутам. Беш бармак кайдан пайда болгон? Кыргызстанда. Кыздар колуна эмне тагынышат? Билерик тагат. Эң даамдуу салат? Мерген салат. Кызыл футболка кандай түстө? Кызылбы. Люстраны ким ойлоп тапкан? Айсулуу тапкан. Айлык менен жашоо үчүн эмне кылуу керек? Айлык менен жашаш керек. Наушникти ким ойлоп тапкан? Чоң кулактуулар. Ашпозчу эртең менен эмне ичет? Суу ичет.
Эрди ким ойлоп тапкан? Эрди ат үстүндө көп мингендер. Чыңгыз хан Кыргызстанды көргөндө эмне деген? Ой. Дерматолог эмне кылат? Дерматолог. Билбейм, эшек такылат. Депутаттардын мугалими ким? Алардын мугалими жок. Казинода адамдар эмне кылышат? Акча жоготушат. Балдар көбүнчө эмнелерди жешпейт? Топурак. Бутка байпак идеясы кимден чыккан деген суроону берүүнү жетишпей калдым. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, жакшы жыйынтыкты байкай алдык. Бул биздин эң эле жеңил оюндардын бири деп айта аламын. Бир аз жылынып алдык десек болот. Азыр кезекте дагы алдыда ондогон оюндарыбыз бар. Биз болсо суроо жооп оюнун жыйынтыктап алалы. Биринчиден бул оюндо Капкарашка командасы жооп берип, 12 суроого жооп узаттыңыздар. Тең тайлашуучулар Бейбаштар командасы болсо 15 суроого жооп узатты. Бир халва балды биз Бейбаштар командасына ыйгарабыз. Жыйынтыктаганда 1-0 биз болсо кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Учурдагы оюнубуз «Алло, сен кайдасың» деп аталат. Бул оюнда командада бири экинчисинен «Алло, сен кайдасың» деген суроону узатат. Экинчиси болсо биздин экрандагы локацияларды атабастан түшүндүрүп берүү керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Сиздер байкагандай эле бул оюнду биринчиден болуп Бейбаштар командасы ачып бермекчи. Даярсыздарбы? Даяр болсоңуздар, убакыт кетти. Алло, сен кайдасың? Көмүрдү кайсы жактан алабыз? Кол менен көргөзбөйбүз. Алло, сен кайдасың? Филармониянын жанында үйүм бар, астыга түшүп кеткен. Филармониянын жанында астыга түшүп. Жок. Проходной. Жок. Ошол сыяктуу. Билбейм. Кийинкисин сурады да? Алло, сен кайдасың? Тарыхый жер, мындай үч бурчтук. Лувр. Жок. Египетте. Пирамида. Жок. Түшүндүрө албасаңыз кийинки сөз өтсө. Кийинки. Алло, сен кайдасың? Үйдүн үстүндө. Шипр. Жок. Крыша. Алло, сен кайдасың? Муну билбейм. Билбесеңиз кийинки сөз өтсө. Алло, сен кайдасың? Алайкуу, ой жок. Алайкуу дагы бир нерсе болуп бөлүнөт го, кичинекей болуп, район. Область. Жок, дагы. Айыл, район. Кичинекей болуп. Өкмөт. Жок, дагы мындай. Мэрия. Область, район, мэрия. Кааласаңыз кийинки сөз өтсө. Кийинки. Алло, сен кайдасың? Биз Жалал Абадта Ошто эмне болуп чыктык, мындай Салбурун федерация. Команда. Жок, узун болуп чыктык го. Шеренга, ряд. Жок. Тууну көтөрүп чыктык. Убакыт бүттү. Жакшы, аябай жакын келди деп айта алам. Искендер бирок акыркы сөздү тапканга жетишкен жокпуз. Келиңиздер, кезекти биз учурда Капкарашкаларга берели. Канча сөздү туура табат экендигин чогуу санап көрөбүз. Алло, сен кайдасың оюнун учурда Капкарашкалар улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Что мы делаем с валютой? Обмен. Люди куда устраиваются? На работу. Россия. Страна. Федерация. Нет, Россия. Попробуйте объяснить. Куда поехала Лия? В Россию, в Москву. Нет, да. Азаматсыздар. Куда обычно ходят кыргызы зимой, там покататься? Лыжи, база, санки, горы. На коньках. Каток. Какой каток? Городской. Лакыл калалы. Уже другой. Следующий. Что у нас есть в Манас университете, где играют в футбол? Поле, футбольная саха. Ой. Еще. Спортзал. Здесь есть кое-что, футбольное поле, где бегают. Стадион. На чем можно лететь? Самолет. На чем можно ехать? Транспорт. Машина, автомобиль, автобус, троллейбус,
О чем ты? Давай. Такси, маршрутка. Нет, да. Где можно деньги взять? Банк. Қайрадан қайтып келдік. Түсіндіріңіз. Травка, не травка. Аябай жақсы түсіндірмені қоқшойды деп ойлап жатамын. Азаматсыздар деп айта аламын. Жақсы түсіндірме болды. Жақсы жиынтықты көргөз алдыңыздар. Эмесе жыйынтыктайлы кызыктуу болуп жатат окшойт. Биринчиден бул оюнду бейбаштар ачып берип, 2 сөздү тапканга жетиштиңиздер, бейбаштар командасы. Эмесе капкарашкалар командасы болсо 8 сөздү тапканга жетишти. Бул оюнда таза жеңиш менен 1 балды биз капкарашкалар командасына узатабыз. Ошондуктан жалпы жыйынтыктаганда 1-1 барабар келе жатабыз. Эмесе алдыда мындан дагы көп оюндарыбыздар бар. Кийинки оюнда балким кайсыл бир команда биринчиликти ээлеп кетет, байкап көрөбүз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Жаныбарларды тап деп аталат биздин оюнубуз. Учурда ар бир команданын өз баскычы бар. Байкасаңыздар, бейбаштардын колунда биздин сүйкүмдүү коңузубуз жана капкарашкалардын колунда ксилофон. Бул эмне үчүн керек десеңиздер, анткени учурда бирети менен биз 5 жаныбардын үнүн угабыз. Анан командалар биринчи кезекте ушул жаныбарлардын үндөрү, үн дабыштар кайсыл жаныбарга таандык экендигин табышы керек. Биринчи кезекте командалар тапса, алар баскычты басып туруп гана туура жоопту бизге бере алат. Эгерде команда атап туруп ана баскычты баспай койсоңуздар, биз ал жоопту кабыл албайбыз. Ар бир команданын 3 гана мүмкүнчүлүгү бар. Эмесе даярбызбы? Даярбыз. Келиңиздер, анда биринчи жаныбардын үнүн угалы. Жылан куйругун. Кандай жылан? Гремучая орусчасы. Эң сонун албетте калдыккандуу жылан, гремучая змея деп атап коебуз. Аны байкай алабыз. Байкасаңыздар, Искендер анын ушул куйругу шырылдап жатат деп айттыңыз. Азаматсыз, бул чындыгында оор жаныбарлардын бири, бирок Искендер жаныбарларды жакшы билет окшойт. Зоолог. Зирач. Уже растение. Келиңиздер. Экинчи кезекте биз жаныбарга берели. Чегиртке. Чегиртке, албетте чегиртке кантип билип койдуңуз? Мен талаада көп жашагам. Талаада көп жашагансыз. Албетте бул чегиртке таап алдык, азаматсыздар. Кезекти 3-чү жаныбарга беребиз. Утка. Жок, үндөгө эмес. Барбы, жок? Жок, азырынча. Азырынча жок, дагы бир жолу болуп коелу. Сиздерде 2 мүмкүнчүлүк калды. Тоок Сумал түркүмүндөгү жапайы куш. Сиздер куштун атын табышыңыздар керек. Канаты кыска. Куропатка? Жок, куропатка эмес. Канаты кыска, алыс уча албайт. Моюну тамагала, канатынын учу ак болот. Куйругу узун, башы көк жашыл ак мойноктуу. Европада, Борбордук Азияда таралган. Суу жээктеринде, бадалдуу токой, камыш арасында күз-кыш мезгилинде топтошуп жашашат. Павлин? Павлин эмес, сиздерде 1 мүмкүнчүлүк калды. Бир что-то мыслях. Жакшылап угабыз. Өсүмдүк уруу, мөмөсү, бүрү, майда омурткасыздар жана башка менен азыктанат. Кыргызстанда 2 түрү жашайт. Бул жаныбарды, бул кушту биз көбүнчө орус тилинде жакшы билебиз да, кыргызча которгондо балким таппай калышыбыздар ыктымал. Орусчадан алганда 5 тамгадан турат. Биринчи там Фазан. Албетте фазан, азаматсыздар.
Кыргыз да атап коебуз, биз кыргызча отургондор фазан азаматсыздар ушундай кооз куштардын бири. Кезекти 4-чү жаныбарга берели. Айсулай аябай даярданып отурасыз. Дагы бир жолу окуп коелу, андан кийин сиздерге жардам берем. Жардам берейин. Төөлөр тукумундагы ача туяктуу түрү. Анын 2 түргө бөлүнөт. Гуанака жана викуния болуп. Экөө тең бакмалаштырылган. Жүнүнөн ар кандай калың кездеме топулат, кийимдерди да жасашат анын жүнүнөн. Жүнү аябай баалуу болуп саналат. Кадимки төөдөн кичирээк, анан өргөчү жок аркасында. Түштүк Американын бөксө тоолорунда таралган. Өңү ак, көп учурларда күрөң кызгылтым жана кара кесиң ушу чарлар. Лама? Албетте лама. Жаныбарларды татынуу да жакшы билет окшойт. 5-чи биздин учурдагы жаныбар азыр бардыгын чечет. Берели анда кезекти 5-чи жаныбарга. Зебра. Кантип койду сабыр зебра бул? Билесиз го. Сон Искендер мындайча айтканда зоология багытында аябай жакшы окуган окшойсуз, биологияны жакшы билет окшойбуз. Зебра албетте. Эмесе биз болсо жаныбарларды тап оюнун жыйынтыктайлы 2 жаныбарды капкарашка командалары туура тапты. Азыр болсо бейбаштар 3 жаныбарды туура тапты. Ошол себептен 1 халва балды биз бейбаштар командасына бермекчибиз. 2-1. Биз болсо кийинки оюнубузга өтөлү. Учурдагы оюнубуз калпы чымбы деп аталат. Менин колумда ушундай кичи карточкалар бар. Алардын жарымысында чымбы деген жазуу камтылган. Ошол эле жарымысында калпы деген жазуу. Бул карточкаларды биз азыр аралаштырып туруп, ар бир командага бирден таратабыз. Командалар болсо сиздер бул жактагы жазууга байланыштуу окуяны айтып бересиздер. Албетте тең тайлашуучуларга эгерде чымбы деген жазуу келсе, чындык окуяны, бирок сиздердин тең тайлашуучуңуздар бул чынбыны калп деп табышы керек. Эң негизгиси бул жакта тең тайлашуучуну алдап кетүү кажет. Ким кайсыл команда алдап кетсе, ошол 1 халва балга ээ болот жана тескеринче. Бирок команда алдап кетип дагы команданын карама каршы команданын окуясын таап алса, 2 балга ээ болот. Мен болсо биринчи кезекте бул карточкаларды таратайын. Бардыгы таза. 1 карточканы бейбаштар тандайбыз. Капкарашкалар. Командалашканы көрсө болот. Тең тайлашуучуларга карточканы көргөзбөйбүз. Биз болсо учурда биздин конокторубузга, катышуучуларыбызга ойлонууга убакыт берели, андан кийин чогуу окуяларды укмакчыбыз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Калпы чымбы оюнубузду баштамакчыбыз. Буга чейин карточкаларды биз катышуучуларга таратканбыз. Бул оюнду биринчиден болуп учурда капкарашкалар ачып бермекчи. Окуяны ким айтып берет? Айсулуу же Татына? Татына айтып бербей болду. Олуп жатабыз. В общем, я очень люблю путешествовать по Кыргызстану. И ситуация со мной произошла буквально в прошлом году. Поехали мы с дедушкой и бабушкой как-то на Кельсу. Это озеро в Нарынской области на границе с Китаем. Но мы ехали туда, получается, на пару дней. И первый день мы остановились где-то на Джайло, в Босого, отдохнуть. И в какой-то момент пришел один казах. Он шел, получается, пешком по горам, по лесам, прошел около 4 или 5 часов.
И все потому, что его не пропустили на заставе из-за одной ошибки в документах. Оказалось, что он приехал из Алматы с группой туристов, и он сам был гидом, но его не пропустили. И он без связи, без интернета прошел до нас и как-то там переночевал. Вот и все. Қызықты оқия. Учурда бейбаштар болсо, бұл оқия қалып екенбе, же шын екенбе табышы керек. Правда это или ложь? Қандай да ойлайсыздар, сөйлешіп алыңыздар. Света, Искендер, бір-біріңіздермен сөйлешіп алыңыздар. Қатты өле сөйлеу керек, бізге да Келсуға барған үшін. Бір қазақ ішенбейді ана. Қалып бұл? Батырақтан ойланыңыз. Bir ғана жауапты қабыл аламын. Қайсы жауапты? Қалып. Қалып деген жауапты қабыл аламын. Учурда бейбаштар қалыпты айтты. Ачөрелі? Ачөреліз. Түсініктір емес. Бұл шындық, бұл екен. Алдап кетішті сізді қыздар. Урматтуу бейбаштар. Капкарашка албетте бир балга ие болот муну менен. Кезекти болсо сиздерге берелик. Бейбаштар командасы окуяны ким айтып берет? Мен айтерим. Так. Окуя мындай болгон. Айылымда эме бар. Имарат. Жер там. Ошонун үстүндө эле жана проводдор бар. Төртөө. Ошого чыгып, мен экөөнү кармадым эле мындай. Мындайдан кармап, мен токтотком да. Чачтарым туруп, кийимдерим мындай сүйүп калган эле да. Анан эле бир 10 метр учуп кеттим. 10 метр. Шыйпырдан жерге учуп кеттим 10 метр. Анан мен эчтеке болгондой туруп кетип калдым. Анан элдер көрбөдү. Ошойдон калып кете берди. Анан не болду дагы. Ошол кезде иттер келди эле, кулап калган. Иттер келип тиштеп кеткен буттарымды. Ошо. Кызыктуу окуя экен, аябай кызыктуу окуя экен. Эмеси капкарашкалар айта кетиңиздерчи, кандай деп ойлойсуздар? Ток урганы чын болгон, бирок иттер жок болчу. Ким билет, свои секреты. Калп. Кайсы жауапты каалайын? Эч ойлонбостон калп деген жауапты кабыл алдым. Карточканы көргөзүп коесуздарбы? Бул калп экен. Толугу менен алдар эмеспи, айта кетиңизчи? Жа, ит деле кошуп койдум эле. Кошуп койду, ошол жерден кетип калды окшойт, Искендер. Эмесе байкасаңыздар, буга чейин биз айтканбыз командаларга. Биринчи кезекте эгерде команда тең тайлаш үчүн алдап кетсе, экинчи кезекте анын окуясы табылса, 2 калба балга ээ болот. Бул 2 балды учурда капкарашкалар ээ болду. Азаматсыздар жалпы жыйынтыктаганда 3-2 алдыда капкарашкалар келе жатат. Биз болсо кийинки мындан дагы кызыктуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Алло доски, оюнубузду баштамакчыбыз. Адаттагыдай эле бул оюнда бизге биринчи кезекте ишенимдүү дос жана экинчи кезекте сүйүктүү биздин уюлдук телефонубуз керек болмокчу. Анткени катышуучулардын бири, командада бир киши жакын досуна чалып, биз даярдаган суроону узатат. Эгерде досу туура жооп берсе, команда жалпысынан 1 калба балга ээ болот. Эң эле кызыктуу эрежелердин бири тең тайлашуучу дал ушул достун башкы тамгасын чечмекчи. Бул оюнду биринчиден болуп бейбаштар ачып бермекчи жана ага чейин капкарашка командасы бейбаштарга тамганы берип коюңуздар. Сыбы же үбү? С, давай. С тамгасы берилди. Бейбаштар командасына телефонду ким алат, ким чалат, сүйлөшүп алыңыздар. Сен алыр. Света. С. Айта кетиңизчи, Света, досторуңуз көппү? Ооба.
СДПЖге чалайын. Сдан кеткен. СДПЖге чаласыз. СДПЖге чалганда дайым эле алып турабы? Динамикти күйгүзүп микрофонго жакыныраак кылып коюңуз. Алло. Ал СДПЖ соңузбу? Суроо кетти. Азыр суроо айтам. Варианттар мен. Футбол тарыхындагы эң узак беттеш канча убакыт созулган? А 112 мүнөт, Б 120, 117 мүнөт. В 112, 120, 117. 117? 117. Кабыл алабыз. Коштошобуз. Саламаттаңыз эже. Футбол менен кызыгабызбы? Барбы бул жакта? Бар. Бар, кайсы болсуз? Туура жоопту билесизби? Билбейт окшойбуз, билбейт окшойбуз. Эми анда эмесе чогуу билип алалы. Биз учурда СД айымга биз ысык салам жолдойбуз, эгерде бизди көрүп калсаңыз, жана туура жоопту чогуу билип коелу. Футбол тарыхындагы эң узак беттеш канча убакыт созулган деген суроо берилди. Жооп. Англиянын футбол боюнча курама командасы Катарда өткөн дүйнө чемпионатында Иран командасын ири жеңиш менен чыга баштаган. Дүйшөмбү күнү Дохадагы Халифа Интернешнл стадионунда өткөн Б тобундагы жолугушуусу 6-2 эсебинде аяктаган. Натыйжада 117 мүнөт. Азаматсыз СД сизге чоң ыраазычылык. Бул дүйнө чемпиондугунун тарыхында биринчиден болгон нерсе. Кошумча тайм жана матчтарын эске албаганда 117 мүнөт деп саналган. Куттуктайбыз сиздерди. Кезекте болсо биз учурда биздин капкарашкаларга берели. Бейбаштар капкарашкаларга берип коюңуздар тамганы. Тамгасы. Тамгасы. Оор тамга берилди окшойт деп жатам. Балким бар, Посмотрим. Айсулуу дароо телефонду колго алды. Досторуңуз көп пайсылуу? Много. На этот случай мы позвоним нашему тренеру Ынтымак-агаю. Өзүм ашыктыруучуга. Дайыма алып турабы Ынтымак-агай? Да. Бат-бат чалып турасызбы? Жок. Ынтымак-агай урушкан учурлар болду беле? Когда не слушаемся, да. Укпаган учурлар да экен. Искендер жөн жерден эмес ушу бейбаштарды атаган. Здравствуйте, Агай. Мы сейчас на шоу. Вот вопрос. Баскетболдогу эң узак беттеш канча убакыт созулган? 70 саат 58 часа, 42 часов. Баскетболдогу эң узак беттеш канча убакыт созулган? 70 часов, 58 часов, 42 часа. Биринчи вариант. А, 70? Ооба. Хорошо, спасибо, Агай. До свидания. 70 деп айтып кетти. Кызыктуу. Кандай деп ойлойсуздар? Балким баскетбол менен кызыккан бул жакта адамдар бар. Бар. Айсыл футбол менен да баскетбол менен да кызыгат окшойсуз, Спорт бар. Ынтымак-агай, кезек сизге келди. Сизге дагы биз ысык салам жолдоп жатабыз. Баскетболдогу эң узак беттеш канча убакыт созулган деген суроо берилди. Мындайча айтканда, Дюк командасы 3688 упай менен 3444 эсебинде жеңишке жеткен. 58 саатка созулган оюн шемби күнү эртең мененки саат 8де башталып, дүйшөмбү күнү кечки саат 6да аяктаган. Элестетсеңиздер, буга чейин Гиннес рекордтор китебинин сайтында 2004-жылы Небраскада өткөн ушул оюндардын бири 30 саат 12 мүнөткө созулган да ушул рекорд болчу. Азыр болсо ушул 58 сааттык рекорд биринчиликте турат. Тилекке каршы учурда Ынтымак-агай туура жооп бере алган жок. Биз болсо СД айымга ыраазычылык билдиребиз, анткени бул оюндун алкагында бейбаштар командасы гана бир халва баллга ээ болду. Жалпы жыйынтыктаганда
3-3 барабар келе жатабыз. Эмесе кийинки оюнубузга кезекти бермекчибиз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Биздин сүйүктүү оюндарыбыздын бирине жеттик. Анын аталышы крокодил. Учурда командада 1,5 мүнөттүн ичинде эч үн чыгарбастан жөн гана кыймыл менен командада бири биздин экрандагы сөздөрдү түшүндүрүп берүү керек. Алар тамак аштар, жаныбарлар, биздин жүрүм турумдагы буюмдар болушу мүмкүн. Командада экинчи адам ал сөздөрдү табышы керек. Эгерде бул объект студияда жайгашкан болсо, ага сөмөй менен же көз менен көргөзүүгө тыюу салынган. Бул оюнду биринчиден болуп учурда капкарашкалар ачып бермекчи. Даярбызбы? Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Напиток. Тост? Азаматсыз. Телефон, кнопка. Кийинки сөз да? 8. Колено, суставы. Футбол? Балерина? Балет? Что это? Ноги. 8 ног? Осьминог? Ага, азаматсыз. Кийинки сөз? Это животное? Комар. Азаматсыз. Кийинки сөз? Кийинки сөз да? Отуруп көргөзүүгө аракет эмес. Что это? Это предмет. Что это? Человек? Кийинки сөз да? Это что было? Капюшон? Кийинки сөз? Кожа. Стол. Шкаф. Пуфик. Шкаф. Что это? Тумбочка. Ага. Парашют. Азаматсыз. Убакыт бүттү. Сонун түшүндүрмө. Келиңиздер, дароо эле кезекти экинчи командага берели. Крокодил оюнун учурда бейбаштар командасы улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Шамалдаткыч. Вентилятор. Шамалдаткычты да канча атап коебуз? Кырсыз кыны. Шамалдаткыч деп кабыл береликчи кийинки сөз сурануда. Тряпка. Кийинки. Кийинки сөз сурануда. Кийинки. Аракет кыласыз. Носки. Ага. Азаматсыз. Кофе. Стакан. Кружка. Шарик. Кийинки сөз сурануда. Пудра. Азаматсыз. Аракет кылыңыз. Убакыт бүттү. Сонун түшүндүрмө болду, акыркы сөз. Сонун түшүндүрмө болду. Вертолет болду. Вертолетту көргөзгөнгө кимдир аракет салды, аябай аракет салды. Крокодил оюнун жыйынтыктайлы учурда бейбаштар командасы бул оюнду улантып кетип, сиздер 4 сөздү тапканга жетиштиңиздер.
Тең тайлашуучулар капкарашкалар болсо 8 сөздү тапканга жетишти. 1 балл капкарашкаларга берилет. Ошондо жалпы жыйынтыктаганда 4-3 алдыда капкарашкалар келе жатат. Биз болсо жыйынтыктоочу оюнубузга өтмөкчүбүз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Оозундан окуу оюну. Катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляциянын жардамы менен айтып жаткан сөздөрдү бири наушникчен адам табышы керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Биринчиден болуп бул оюнду Бейбаштар командасы ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле Искендер наушникти тагынып даярдыгын көргөзүүдө. Биз болсо музыканы коюп туруп үнүн көтөрөбүз. Убакыт кетти. Ушак. Уя. Ушак. Окуя. Ушак. 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 Уя. Ш. Телевизор. Ш. Ушак. Нитро. Ушак. Уя. Öyle. Keyinki söz. Keyinki söz. Балет. Банк. Балет. Пакет. Балет. Балет. Макет. Лет. Ракета. Балет. 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 Лет. Лет. Кет. Лет. Л. Кингс. Keyinki söz surаны, да? Күрөк. Колмен түшүп Жок, болбойт. Күрөк. Үкү. Күрөк. Үйкө. Күрөк. Үйдө. Күрөк. Үрө. Күрөк. Күрөк. Убакыт. Упай. Упай. Убакыт. Майлык. Убакыт. Умайене. Убакыт. Майлык. Убакыт. Упай. Убакыт. Азаматсыздар. Убакыт бүттү. Дал убакыт деген сөз менен убактыбыз аяктады. Биз болсо кезекти капкарашкаларга берели. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Кезек экинчи командага берилди. Учурда сиздер байкагандай эле капкарашкалар даярдыгын көргөзүүдө. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Мен болсо музыканы көтөрөйүн. Убакыт кетти. Фишка. Ветчина. Фишка. Фи. Ол менен көргөзөбүз. Фишка. Пиде. Шка. Бираз. Фишка. Фи. Кийинки сөз. Вино. Сад. Рак. Сад. Кар. Сад. Жаз. Жай. Сад. Ат. Сад. Тат. Кийинки сөз сураны. Вазелин. Валерия. Ой. Вазелин. Вазелин. Зелин. Дай. Кийинки сөз. Айыл. Ат. Айыл. Аты. Айыл. Ат. Кийинки сөз сураны, да? Майрам. Майрам.
Май. Маты. Майрам. Уақыт бүттү. Озумдан окуу оюнун аяктадык. Бирок толугу менен биз бир нече убакыттан кийин жыйынтыктайбыз. Бизден эч алыстабай туруңуздар. Эмесе жыйынтыктоого убакыт келди. Буга чейин биз озумдан окуу оюнун ойногонбуз жана бул оюнда Капкарашкалар командасы бир сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар бейбаштар болсо 2 сөздү тапканга жетишти. Жалпы жыйынтыктаганда 4 достук бүгүн жеңип кетти. Азаматсыздар, сиздерди куттуктайбыз. Биринчи кезекте бейбаштар командасына сиздерге белектерди таратып коелу, кабыл алып коюңуздар. Жана сөзсүз түрдө жакшы оюн көргөнгө биздин чырайлуу айымдарыбызга келиңиздер Капкарашкаларга. Чоң рахмат. Дал ушундай жагымдуу эмоциялар менен, жагымдуу упайлар менен достук жеңип кеттип, биз аяктап жатабыз. Учурда биздин эфирибизде Салбурун Федерациянын мергенчилери келип кетишти. Бейбаштар командасында бүгүн Сиита Айбек кызы жана Искендер Русланов келишти. Капкарашкаларда болсо бүгүн Татына Алакунова жана Айсулуу Даирова дал ушундай креативдүү аттар менен бизге эң сонун оюндарды көргөзүп бердиңиздер. Урматтуу биздин катышуучулар, урматтуу мергенчилерибиз, сиздерге ыраазычылык биздин ушу кыргыз элибиздин желегин башка жерлерде дүйнө чемпиондугундарда жербиретип, бизге ушундай жакшы жаңылыктар менен келе бериңиздер. Сиздерге чоң ыраазычылык, чоң таазим этемин. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, сиздер менен мен Сезим Имамадыева болдум. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнчө.